Андан кийинки сурообуз Абсатар Токтогулович, баягы ички жолдор быйыл кандай болот? Депке карайт экен бул жак ички жол болуп калат экен деп көптөгөн шарт оор көчөлөр калып калып атат Нокат районунда айылдардын ичинде. Урматтуу Рустамбек Сабитбек уулу, өзү негизи биздин Кыргызстан боюнча жалпы 34 000 километр жол бар. Анын ичинен биздин транспорт министрлиги тейлеген 19 000 километр жол бар. Бүгүнкү күндө соц тармактардан чыгып атат ички жолдор, биздин жолдор бардыгы. Себеби ал бардык 19 000 километр жолдон сырткары айыл өкмөттүн балансындагы жолдор, шаарлардын жолдору, алар өздөрү тейлеш керек. Өздөрү каржылаш керек. Эгерде биз ага карабастан быйыл 300 километрден ашык жолду, биз ички жолдорду биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасына ылайык биз асфальттап бердик. Бул капиталдык салымдар беренеси аркылуу. Кийинки жылы дагы биз ушул 300 километрден кем эмес жолду асфальт төшөп пайдаланууга беребиз. Биз бүгүнкү күндө жол фонду тарабынан дагы биз жол салып атабыз. Биздин жол фондунун былтыркы жалпы кирешеси 5,5 миллиардты түзгөн болсо, быйыл 2025 жылы 11,5 миллиардты түздү. Биз 2 эсе көбөйттүк бул. Кудай буйрса ички жолдорду дагы биз асфальттап пайдаланууга беребиз.